Салам алтындарым, берекелерим, кыргыздарым, космостарым. Сиздердин назарыңыздарда Гүлзат Мамытбек, Solo Media көрүүчүлөрүнө эми ызылдагандан бана тең жооп берейин. Кеттик анда. Мен эрдик кылып, эркектик кылып кечирим сурадым. Заводко бермекте беребизин, билбейм, балким берип аткандыр. Колуман кармайт, мне руки уберят меня. Акчаларды сумкама батпай ушинтип иш кылчумун. А бул бекер сонун реклама болду. Я, уважаемый Садыр Мукиев, айтпайсыңбы? Эмнеге андай кыласың деп. Муантип Кыргызстандын муантип энергиясын алып, бири-бирисинин энергиясын алып, соттошуп ана деп разборка болуп, микрофондорду өчүрүп атсак, биз эч качан өспөйбүз. Мен микрофонду караганда тамада титиреп кеткен. Мен качан Кыргызстанды жамандайт элем? Мен Кыргызстандын эң биринчи фанатымын. Менде фанат жок. Даже түрмө отуруп койсо дагы Кыргызстандын түрмөлөрдө дейиш деген адам жок, понимаете? Эң акыркы орунду алып атабыз. Кыргыз ойгон. Мен да мана сатам окшош чоң жинде болгум келет. Кызганыч деген нерсе бул өзүн пас сезүү. Ал кызгана берчү. Сен Атамбаевдин айнашысың, Президент болуштун кереги жок. Мен да президент болгум келбей калды. Не хочу. Учурда бардыгыбыз эле эртең менен эрте турар замат эле уюлдук телефонду карайбыз, ал жактагы жаңылыктарга көбүрөөк маани беребиз. Бирок ошол жаңылыктарды көбүрөөк жаратып, бүгүнкү күндө бир аз ызчууну жаратып жүргөн бирок өзүн ар дайым жакшы тараптан гана көрсөтө алган, билимге, илимге жаштарды чакырган Гүлзат Мамытбек менен биргеликте бүгүн Жылдыз Тайм рубрикасында маек курасың. Бизден саламыңыздар дейли. Саламатсызбы, кандайсыздар? Рахмат, жакшы. Кош келипсиздер биздин уяга. Жаңы ачылган окшойсуздар же, өзгөчө сонун атмосфера. Бул күндө эле ушундай бизде. Күндө эле ушундай майрам. Мен Шарикти аябай жакшы көрөм, анткени Шарик кичинекей кезибизден бери майрамдын ассоциациясы болот да. Ошого Москва жергесинде эмгектенип жаткан биздин жалпы мекендештер үчүн жакшы жаңылык. Адал жолдо ак эмгек менен тапкан айлык акыңызды же болбосо көп суммадагы акчаңызды жакындарга которууну кааласаңыз, анда биз сизге пайызсыз Тинькофф Black дебеттик картасын сунуштайбыз. Ал үчүн Россиянын жараны болуунун кажети жок. Болгону сиз дал ушул тиркеме аркылуу өтүнмөнү калтырсаңыз, Тинькофф Black дебеттик картасын сиздин Россиянын кайсыл жеринде болсоңуз дагы акысыз жеткирип берет. Россиядан Тажикстанга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга акча которууну каалагандар үчүн дал ушул картанын өзгөчөлүктөрү менен тааныштырабыз. Кеңсеге баруу убакыт коротпостон уюлдук телефондун жардамы менен сиз дароо акча которо аласыз. Тиркемеде алуучу улуттук валютанын жашыруун комиссиясыз канча акча келери дароо көрүнөт. Аны сиз банкка барбастан дароо колдоно аласыз. Сиз банкты каалаган тилде колдоно аласыз. Тинькофф Black дебеттик картасынын тиркемеси өзбек, тажик жана кыргыз тилдеринде кызмат кылат. Ал эми колдоо кызматы тажик жана өзбек тилинде. Эгерде сизде Тинькофф Black дебеттик картасы жок болсо, анда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу кайрылып, өзүңүздөргө буйрутма берсеңиздер болот. Бул картанын дагы бир өзгөчөлүгү кыргыз оймосу түшүрүлгөн. Андыктан сүрөттөгү шилтеме аркылуу кайрылып, өзүңүз дагы дал ушул Тинькофф Black дебеттик картасын колдонуп, артыкчылыктарына ээ болуңуз. Шарикти аябай жакшы көрөм. Шарикти алмаштырып турабыз, кичинекей балдарга берип. Биздин ар бир күнүбүз, ар бир жашообуз бул майрам болуп өтүш керек да негизи. А негатив болсо өзүбүз кыйналып кетебиз. Негизи эле ушул азыркы күндө, аз күн мурда болгон ызычуу десек да болот, Гүлзатчы. Ошондон кийин биз интервью алайын десек, Ошту көздөй кетип баратам деп айтып калыпсыз. Анан ойлоп койдум, Гүлзатчы багы Бишкектин ызычуусунан тажап Ошту көздөй качып кетти депчи. Жок, бизде запланированный семинарыбыз бар болчу. Уже залдарды алып, элди чакырып, уже эл топтолуп, эл регистрациядан өтүп, катталуудан өтүп, күтүп аткан. Анан кийин ошол ызычууга берилип кетпей, токтотуп эле салайынчы деп мен эрдик кылып, эркектик кылып, кечирим сурадым. Кечирим сурагандан оозум сынып калбайт. Мен сынып калбайм. Кечиримди өтө билимдүү, күчтүү адамдар сурай алат. Күчү жок, алсыздар деп кайта асылып, кайта күчөтө берет. Өзүнүн күнөөсүн түшүнүп кабыл албагандарчы алар өсө албайт.
Алар ушу бир эле дөңгөлдө отура берет. Ошондуктан мага үйрөтүшкөн Гүлзат кечирим сураганды үйрөн деп. Кечирим сураган адам дайыма жеңиштүү болот. Гүлзатчы, ал нерсеге баягы сотко берем деген нерсе түрткү болгон жокпу? Баягы коркуу сезим дегендей. Жок, мен соттордун канчасын өттүм. Соттун канчасын өттүм мен. Сотко бермектүү беребезин, билбейм, балким берип аткандыр. Жок, соттон коркпойм мен. Мен Кудайдын сотунан эле коркуш керек. Адамдын соту эмне? Адамдар өзүнчө придумывает закондорду, анан өзүнчө придумывает сотторду. Вот Кудайдын законунан сотунан коркуш керек. А так жок, менде мындай болду. Негизи кыргыз менен соттошпошу керек да. Мен дагы буга чейин көп киши алдап кетип, курстарымды сатып, англис тил курсунун мугалимимин го мен. 17 жылдан бери сабак берем. Ошол жерде сотко бер дешти. Милициялар чуркап келип сотко бер, мына доказательство бар экен, могу жерде урдаптыр, могу жерде элди алдаптыр, могу жерде реквизиттерин жөнөттүр, а элге сен курсуң бербей аттыр деген толуктар ызы чуу көп болду ага чейин. Мен айттым жок, эчкимге сотко бербейм, эчкимди, кереги жок, эчким менен соттошкум келбейт. А мажбурлап бирөө сотко берип анан соттошо турган болсо, ой, анысынан да өтүп кетем мен, таппара эле мындай. Өтүп кетем. Сотунан коркпойм мен. Ал жак эмне болду? Тамада алып баруучу Санжар Мыкыев менен болгон мамилеңиз бүгүнкү күндө келиңиз, көрөрмандар үчүн да кызык болгон болуш керек. Гүлзат Мамытбек кечирим сурап койсо эле, Санжар Мыкыев унчукпай калдыбы? Эмне болуп жыйынтыкталды ал окуя? Жок, мен Санжар Мыкыевди өзүм инсан катары сыйлайм. Өзү чек-чеген, аябай сонун, сындуу жигит. Эмнеге мага ушунча бул мындай жол тосууларды кылгысы келди, билбейм. Мындай сурап жашынакай сүйлөшөйүн десең дагы мындай тайсалдап сүйлөшкүсү келбейт. Сүйлөшкүсү келбеген адам мен сүйлөшпөйм. Бир жолу дагы Али деген бала менен форум кылып атканда, түрмөдөн чыгарым менен эле бир 2 жумадан кийин эле форум кылган атканбыз. Али деген бала жардам бериңизчи деп сураган. Мен дагы жардамдашайын да айланып кетейин. Түрмөдөн чыккандан кийин бирдеке кылыш керек да. Ошол жерде дагы мамилебиз шыбырап кеткен да. Мен аны ачык эле айта алам. Анан макул деп Али экөөбүздүн мамиле сууп калды ошол жерде. Анан макул деп мен түнчөмдү түйүп алып кетип калгам. Андан кийин ошко баргам. Бул жолу дагы микрофонду өчүрүп коюп атпайм. Мындайда мен микрофонду кармаганда мага чейин дагы кыз айтып аткан. Казак боорубуз сурады. Мен упражнениям жактыбы силерге, мен көнүгүү жасаттым азыр силерге. Силерге жактыбы дегенде мен жакмак түгүл, мен ыйладым да, мындай трансформация болуп кеттим да анын көнүгүүсүнөн кийин. Анан кийин бир кыз кол көтөрдү эле ошол жактан сурады. Ал күйөөсүн айтып берди, күйөөсү экөө жаман мамиледе болгондоосун айтып берди, ал ушунчалык кыйналгандагысын эзип айтып берди. Анан кийин ушундай деп туруп эми азыр упражнениядан кийин жарылып туруп, анан кийин элге мына чыгып аткандагысын эми чыгам дегендегисин айтып берди. Жашынакай шашпай эле, аны эчким микрофонду өчүрбөй эле. Анан мен кармап туруп анан кийин кыргызым, я блогер, я Гүлзат Мамытбек, я вдохновитель планеты деп туруп анан кийин катуураак айттым окшойт да эми. Тамадалар коркуп кетет экен ошонткенде. Эмеде дагы Ошто дагы бир ушундай окуя болгон. Мен микрофонду кармаганда тамада титиреп кеткен. Мен тамада болгум келбейт. Мен микрофонду кайта эле өзүңө берем. Мен мугалиммин, мен вдохновительмин деп ошол жерде дагы аларды тынчтандырып, мындай урушпай эле чыккам да. Бул жерде дагы коркуп кетсе керек, билбейм. Күнөөлөгүм да келбейт, жаман көргүм да келбейт. Бул маареке аябай сонун болду, Кыргызстанга керек болчу. Организаторларды аябай сыйладым, тем более өздөрү чакырышты. Бир микрофон өчүп калды. Мен ойлоп турмун, бул чын эле мындай өчүп калды депчи. Микрофондор иногда өчүп калат го. Же батарейкасы отуруп калат, же эч ким өчүрбөй элечи. Анан кийин казак боор такая харизма. Мен дай мне, деп турмун да. Я ее боюсь. Но она такая настойчивая. Я бы так не смог деп туруп колундагысын берет да. Эми казак боорлорду мен 9 жылдан бери сабак берип келем. 9 жылдан бери сабак берип, 9 жыл Казакстанда жашап, Атырау, Алматы, Астана, Шымкент, Караганда 5 шаарында ачылып, балдарымды, биринчи балдарымды ушактан төрөп, бизнестерди дүңгүрөтүп кылып, акчаларды сумкама батпай ушинтип иш кылчумун. Казак бауырларда зат есим, етістік, тез мынаны истеши, не отыр саған деп ушундай муандай сабак берип элем, особенно Атырауда, аякта орусча вообще сүйлөбөйт. Эми бак казак бауырлар деп мынтип карап атсам, мен келе микрофонду берчи деп туруп алып алсам, алганда мындай болуп кетти да.
Ана ошол жерде монтаждап коюптур жакшынакай кылып. Мындай жарылуу болот го. Биз кыргыздар артта калып калыптырбыз го, кыргыздарым деген эле сөз болду. Давайте астыга жылабыз деген эле сөз. Аны президентибиз да айтып келет. Биз артта калыптырбыз, кыргыздар өсөлүчү депчи. Эмне ошол сөзгө азылып, ана ошон үчүн өчүрдүк деген бул мындай чындыкка окшошпой калды да. Мейли эми, это их правда. Анан аны өчүрүп атпайбы? А биякта уже эл тура калып, вау деп мотивацияма сусаган эл мындай телефондорун уже көтөрө калышыптыр. Телефондорун көтөрө калып, просим деп атышат да, мен угатам да. Тияктан дагы арт жагын укпай калыптырмын. Арт жагын не слышно. Включите микрофон деп атышыптыр элчи. Мен аны мага командам айтты. Уже элдин арасында жүргөн команда. Анан карасам уже микрофонду бербей туруп, ана неме чуркап келип. Сахнадан карасам, неме Юсупов казак бауырым айтат: "Дайте ей микрофон, что случилось? Дайте ей сказать" деп атат да. Ошончун да кебетеси бузулуп атат. Мен кыргыз бауырларым жок деп өчүрүп атышат. Нет, микрофоны не работает. Оба микрофоны не работают деп анжа чекчиң деп келип калыптыр. Ана мага сөз бербейт экен анда. Деп акырын эле микрофонду бердим. Бирок мен микрофонду колуман жууп алгандай эле болду да, бир ушундай бир сезим болду. Ушундай эле болот го негизи, сөздү оозумдан жууп алгандайчы, мындай сөз бербей оозумду жаап салгандай. Шашаттым эле. Ой, хорошо деп мен мынтип ойлодум да, чакырган конокту, мен конок болуп келдим, блогер болуп. Билет саткан, акчасын алган элиңди сыйлашың керек да, мен оюмча, организатор. Эгер эл просим деп атса, демек мындай неме болуп атат, жактырып атат. Демек балким жарымы бөлүндү. Чё она вылезла депчи. Чё такая громко, чё она орёт деп балким бирөө жактырды. Балким бирөө жактырбады. Ар кандай болду да ортодо. Бирок көп эле эл тура калып атпайбы. Мен анан ким көрүп атам аны. Мен дагы мынча ызы-чүз салып ыйламак эмесмин. Мен жаман болуп калып анан хорошо деп өзүм бастым. Мен түрмөнү монтип скандал кылып, голодовка кылып, буякта нарушение болуп атат деген кишимин. Сахнага эле чыгып алмакмын мен. Мен үнүм микрофонсуз эле угулмак. Тем более казак боор эметип атканда вот деп. Мен деле ошол кызга окшошуп Казакстанда иштегенимди айтып бердим. Алда чойгон агыс дагы. Мен көрүп атам дагы, значит можно депчи. Неме? Инфобизнесте продюсерим экөөбүз 7 күндө 3 миллион тапканды түшүндүрүп бердим. Мындай. Блогер болуу ушундай жетишкендикке алып келет. Деген эле сөз да, жөн эле. Реклама бул, реклама эмеспи, аргим аргандай кабыл алат. Ушунчалык эле макул эмес экенсиң, биякта реклама айтканга болбойт. Сен тамадасың да, сен ведущийсиң, сен любой мындай каплет жерден сөз табып, мындай улаживать этип кетишиң керек аякта. Скандал кылган мен эмес. Мен мындай микрофонду алдым, сүйлөдүм, экинчи микрофонду берди, экинчи микрофон менен сүйлөдүм. Микрофондо иштебей калды, микрофондорду бердим. Бүттү. Буну ушун скандал деп чыгарып атышпайбы? Мен көрдүм, ну ладно. Бул кайта эле мага иштеди да. Бүт жактан чыкты го, бүт жылдыздар. Мен жылдыздарга акча берип дагы реклама кылдырмак эмесмин да. Бул бекер сон реклама болду. Подписчиктер резко мага өттү. Резко ал жерден реклама кыла калдым. Мен дагы тыңгысмын да. Келди. Сразу 100 эсе өсүп кетти. Просмотрлар, охваттар 100 эсе өсүп кетти. Ошондо мен скандал кылбайын деп чыгып кеттим мен. Карасам, макул деп туруп телефонду алып мындай тарта баштадым эле. Тартканымды уланта баштасам, волонтер келип алып: "Не стойте здесь" деп колуман кармайт, я говорю: "Не руки убери от меня". Дедим: "Я медиа, вы меня позвали, чтобы я вас рекламировала. Нет, пожалуйста, уйдите" деп колуман кармагандан айттым. Бир чоам же муну колуман кармаба деп. Дагы скандал кылып салбайын, мен кыргыз боорлорунун ушунча эмгегин текке кетирип салбайм. Бас өзүңдү бас, Кыргызстаныбыз 1-орунда болуш керек. Давай, намазыңды чөнтөңө салып кой деп туруп, акырын чыгып кеттим мен. Эртеси күнү уже баш көтөрө албай, такая бисирагап болуп деп, анан баняга баранчы деп баняга бардым. Же жуунбайм да, отурам ошондо эле, китепти тиктеп коем, телефонду тиктеп коем, бирнерсени жазып коем, же жуунбайм, ошол эле кебетеде отурам. Анан Алюшкам келип айтат: "Гүлзат эже, интернет дүң болуп атат. Сизди кеп кылып атышат.
я не согласна деп атышат ошол жерде катышкан элдер. Сөз берип койсо болмок. Такое неуважение, кыргызды кыргыз чөгүлөтүп, кыргызды кыргыз шагын сындырып, казактын астында жаман болдук деп эле атышат дейт. Анан кийин мен да жаман болуп атам. Анда чыкпайсызбы? Эфирге чыкпайсызбы? Ичиңизде көйгөйдү мындай көрүшөткөндү үйрөнсөңүз, кача өзүңүздүн подписчиңизге десе, дедим. Эртең менен баргам, ошо баняда саат 11ге чейин отурдум ошол жердечи. Эчтеке кылбайм. Ойлондум, эмне кылсам жаман болуп атам деп. Анан кийин ошо деп өлүп кетсин деп үйгө келдим да анан кийин деп жөн эле мындай даттангым келди да, мынтип элечи мындай. Подписчиктерим ушундай кылып салбадыбы мени? Я, уважаемый Садыр Мукеев, айтпайсыңбы? Эмнеге андай кыласың деп. Нурсултан Майназаров буга чейин бир тойдо дагы өзүмдүн туугандарымдын тоюнда микрофонду бербейт да. Анан карасам ушул күнү сахнада жүрүптүр, анан булар өкөлөсө керек деп анан ошондо да айтып алдым да, мындай ал кылганым туура эмес болупту, аны моюнга алыш керек. Биринчи такталыш керек болчу. Эмнеге ай Майназаров деп ошондо айтып алдым, анан баарын ыйлап. Мындай деп биякта мындай ичимде ызам кеткенден кийин анан жаснакай барып жаткам уктапчы. Эртеси күн турсам, бум! Мен подписчиктерим тешип аттыр. Эмне болот дедим, айланайын подписчиктерим, эмне болот? Ошол күнү биз продюсерибизге тапкан акчабызга жап-жаңы Kia центрден масловый машина алдык да. И все, машинаны жууй баштадык, Кияга бардык, салют кылып атабыз. Наставник келди, жыргап атабыз. Бир убакта Али айтып калды, Гүлзат эже, организатор Азамат Кылычев телефонун тешип атат, номерин бериңизчи деп атат, кечирим сурайт элем деп атат. Да, давай мен телефон берчи, мен өзүм эле сүйлөшөйүн деп барып чыгып элди столго отургузуп коюп чыгып сүйлөштүм. Азамат, боор, мен сонун неме кылдыңар, айланып кетейин, сонун эле мероприятие кылдыңар, элге керек болчу, молодцы. Мен аябай сыймыктандым. Мен да мындай ызчууну каалаган эмесмин. Азыр спокойно эле өчүрүп коем. Сиз да мени кечирип коюңуз деп, мындай ыймандуу, жакшы бала экен. Кечирип коюңуз, мындай кичине түшүнбөстүк болуп кетти, өзү да коркуп кеттик, кандай болуп кетет деп. Эмнеге коркосуңар? Мен качан Кыргызстанды жамандачу элем? Качан эле мен Кыргызстан номер 1 деп өкүрүп да, бакырып да, күлүп да, ыйлап да айтып атам. Мен качан эле Кыргызстанды жамандайт элем? Мен Кыргызстандын эң биринчи фанатымын. Мендей фанат жок. Даже түрмөгө отургузуп койсо дагы Кыргызстандын түрмөлөрдө бейиш деген адам жок, понимаете? Десем, ооба, понимаю, сиз ушундай экөөбүз бир эле максатты көздөп аткан турбайбызбы? Ошого экөөбүз наоборот бири-бирибизге жардам бербейлиби деп, сонун бала экен. Анан хорошо деп койдум. Анда давай экөөбүз видео тартабыз дедим. Видео обращение, все нормально деп тартабыз десем, хорошо деди. Бошогондо давай экөөбүз неметебиз, бүгүн эле кылып салалы деп. Эми бошой калдым мен. Жалоба жаза бербегиле тиги Мукеевдин немесиндеги аккаунтуна кечкеле жалоба тыштай бербегиле, ал дагы эмгеги менен тапкан аккаунту да. Кой, давай Кыргызстандан неме анча эметпейт. Аябай күчтүү экенсиңер ай деп. Мындай чын эле кубандым да. Подписчиктерим аябай укмуш, кыйын, мага ошон бүркүттү. 600 комментарий жазып салыпты да. Санжардын анын карасам, ага чейинки посттордо бир-эки эле комментарий, максимум 9 комментарий экен. Бул жерде 600 комментарий, бир постна 600 комментарий экинчи пост. Айланайын айттым, мен подписчиктерим өзүм ошо бүркүткөн деп. Анан кийин уже настроением жакшы, мынтип барып кечинде барып карасам өчүрбөптүр, мен видеону өчүрүп коюнчу дедим. Эме Азамат да жазыптыр, өчүрүп коюңузчу Гүлзат эже видеоңузду, жанагы ыйлаган видеоңузду дейт. Хорошо деп барып туруп өчүрүп койдум. Мен мындай команда иштеп атабыз да. TikTok'ту алып барган командам бар. Алар аяктан видеону алып туруп, TikTok'ко да жүктөп коюптур. Мен аны көрбөптүрмүн. Мен мындай бир эле аккаунтумду алып барам, калгандары бүт команда алып барат, продюсер менен чогуу. Анан кийин эртеси күнү Мукеев чыгып турду. Мен сотко берем, дейт. Аны айттым, ё-моё. Мен ойлодум да, сотко берсе сон болмок да, бул чёрный мирдин астында уят болмок, красный мирдин астында уят болмок, белый мирдин астында баш уят болмок да бул кишичи. Ойлосоңуз, аял кишиге сотко бере, мындай эркектик касиети качат да андачы. Мында даже ушундай айткан сөзүнө деле толтура комментарий жазышыптыр. Ой, дискуссия болуп атыр мондай. Будиш. Эртең уже биз ошко барышыбыз керек. Анан айттым, Алия токтотобуз дедим. Болду. Мага өзүмө негатив жакпайт. Мен өзүмө да мындай жакпады. 5 аптада негатив бул өлүм да.
позитив бул жашоо. Кыргызстаныбызга позитив эле тартуулай берсек, Кыргызстаныбыздын желеги бүткүл дүйнөдө багынтат. Деп американский флагтан дагы биринчи болуп кетет. Муантип Кыргызстаныбызды муантип энергиясын алып, бири-бирисинин энергиясын алып, соттошуп, деп разборка болуп, микрофондорду өчүрүп атсак, биз эч качан өспөйбүз. Мен спокойно инфоповодду чыгара алам, спокойно инфоповодду жаап алам да. Мен айттым: "Алюшка, мен оозумдан эчтеке кетпейт. Оозум сынып калып, моун кыйшайып калбайт. Күчтүү кишилер кечирим сурай алат." "Жок" дейт Алия. "Давайте мынтебиз. Алия, бизди 500 киши күтүп атат немеде. Ошолор важнее." Понимаешь, ошолор баалуураак. Ошолор мага ниеттенип, ошол жерде жазылып, ошол жерде күтүп атышат, короче. Десем, Алиям дагы ачуусу да тарап, макул дейт анан. Видео тартып койдум ушул эле офисте. "Ай, болду" дедим. "Болду, не хочу, мен балдарымды сагындым, мен балдарымды даже сагынганман." Иногда ыза болуп кетет ар бир сөзүм катуураак тийип. "Балдарымды көрбөгөнүмө 4 жыл болду. Атасына барып балдарды алайын десең, война башталат кайта. Я не хочу войны. Я война чыгарган адам эмесмин, я миротворец. Хватит" деп туруп анан балдарымды эстеп алыптыр бисира. Ыйлабайдым. 4 жылдан бери көрбөгөн жаным. Аябай сагындым чын эле. Эме болду, ошо менен токтоду. 2 видео тарттым, бир прямой эфир кетти, бир мындай видео кетти. Анан кийин эме мындай да, эне катары айтам да, 2 балаң урушуп атса, жаман болот экенсиң да. Мен жаман болом да. Эми биздин Кыргызстаныбыздын 2 баласы урушуп атса, Кыргызстаныбыз жаман болду эле окшойт. Мен ушинтип ойлойм да, мындай Кыргызстаныбыз жаман эле болду. Биз Кыргызстандын балдарыбыз да биз. Ошо мен же Альмиричкам, же Алымкам экөө тытышып урушуп атса, мен жаман болчу элем. Өзүмдү ошолордун мындай ошо Кыргызстандын ордуна койдум. Жок, кой, сен неме жаратпа, согуш жаратпа, сен андан көрө кечирим сурап кой. Буну токтот деп. Анан кийин ошо мен токтотуп койдум, бүттү, уже жашынакай тынчып, эртеңки күнгө даярданып калдык. Анан эртеңки күнгө көп чала баштады. Бүт пабликтер чала баштады. Санжар Мыкыевка кандай жооп бересиз? Кандай айлана теше баштады. Анан көрсөм, неме мындай токтобой турганда, азыр интервью берсем, ушундай эмелер менен ып-ысык эмоциялар менен сүйлөп алсам, болбойт. Жок, мен ошко барып келе калайын. Жашынакай болуп, ошумдан дагы касиеттүү, ошумдун демин алып, Сулайман тоого барып сыйынып келип, Куран окуп келип, ата-бабаларыбызга келейин, анан кийин деп сизди да токтотуп койгом. Ошондо 1 саатка жолугушсак болмок. Бирок ошо кайсиеттүү жерден барып, да патасын алып келдик, 500 кишиге барып, кызмат кылып келдим мен. Тим эле жаштар, карылар көп киши келди. Оштун элине эмгек кылып келип, курстарымды дагы сатып, ал жерден дагы хайп кармап, ишибизди бүтүрүп келдик алтын. Жаша, сизди мындай камера сыртынан күчтүү айым катары көргөнүбүз менен Гүлзаттын жан дүйнөсү, жеке жашоосунда кандай азыркы учурда? Мен жеке жашоом деле жок азыр. Жеке жашоом ошо английский, инфобизнес, блогерство ошол болуп калды. Анткени бул нерсе көп ийгиликке себепкер болот экен, көп ийгилик жарата алат экен блогерство. Анан мен карыздарымдан кузуп келдим. Кыргыз тилинде айткым келет. Мен англис тили мугалимимби? Англис тилдин экспертимин, билимим бар. Ошону упаковка кылып сатыш керек. Анын өзүнүн жолдору бар. Жолдорун билбесең, сата албайсың. Эч качан сата албайсың. Сен похудение, арыктоо боюнча экспертсиңби? Ошол жактан акча таап курсуңду упаковка кылып, курсуңдан акча таап аласың. Сиз журналистиканын экспертисиз. Сиз кантип журналист болуп, камерадан коркпой, туура так сүйлөөнү үйрөтө аласыз. 10-20 сабак тартсаңыз, алтыным, сиз дагы курс кылып чыгарып, элге сата аласыз. Анткени камерадан корккондор аябай көп. Телефондон корккондор, стористен чыга албагандар аябай көп. Кантип сүйүүдү жеңүү боюнча курс ачсаңыз, сиз ошону акча таап аласыз. Биз Алия экөөбүз, продюсерибиз экөөбүз 7 күндө 3 миллион кылдык. 1 айда 5 миллион болуптур. Гүлзат ошонча миллион алып жатып, карасаңызды бат эле төгүп кутулуп коюшу мүмкүн го. Ооба да, ошо келе атпайм ушинтип. Азыр жаңы жылга жетпей уже полностью кутулам мен. Полностью.
мен продюсерім бар, продюсермен сөйлешкенбіз, продюсер кирешени алат, мени раскрутка кылат деп продюсер менен да өзүнчө бир договорлор болот. Ал договорлор түрдүү болот. Ошону ошо октябрь, ноябрь, декабрь ичи полностью кутулабыз, Кудай буйрса. Полностью. Ал өзүнүн карызынан, мен өзүмдүн карызыман. Буну инфобизнес деп коет алтын. Инфобизнес бул нефть. Негизи эле ошо блогер жагынан, мисалы үчүн Кыргызстанда артта калды деп жатасыз да, эми блогерство боюнча. Билим жагынан негизи эле кандай баа бересиз? Анткени биздин көбүнчө эле жаштар, билими бар жаштар бул жактан бат эле кетип калып атышат башка өлкөнү көрсөйчү. Себептери эмне болот деп ойлойсуз? Тест кылган. 2017 жылы чет өлкөлүк эксперттер келип 69 өлкөнү тест кылган. 4 класстын балдары алып аткан билимин сиңирип атабы, билими барбы деп 69 өлкөнү. Биз ошол өлкөнүн арасында барбыз. Биз ошол өлкөнүн арасында канчанчы орунду алдык? Айтыңызчы ошону. 69 орунду алдык. 69 эң акыркы орунду алдык биз. Биздин окуучулар 1 класстан 4 класска чейин билимин сиңирбейт экен, алган билимин. Неге дебейсиңерби? Айланайындарым, Советский Союз китептери монча, эски сасык китептерди берет, библиотекасынын китептерин берет. Аны байкуш 1 класстын балдары өзүнөн чоң рюкзактарын көтөрүп алып, антип окуга барышат. Айланайын, ал китептеги билим бар уже Google'да. Не кереги бар? Балаңа телефон алып берип кой, ошо Google'дан эле окуй берсин. Айланып кетейиндерим, бейпайда нерсе көп Кыргызстанда. Эң акыркы орунду алып атабыз. Кыргыз ойгон. Ойгон, мен даже сабак берип атканда да мынтип сабак берем да. Ойгон кыргыз, ойгон деп желек менен чабам да. Бирөө монтип көрүп аткандарчы. Мен сабагымды көрүп атканда бетте түшүп кетет экен да, желек менен урсам. Ой, Гүлзат эже желек менен урсам башыма түшүп кетти. Туруп көр деп, туруп көр. Англисчен туруп көр, туруп оку деп мен мотивацияларым студенттериме телефондан бери кирип кетет да. Мон телефондон чыга калган эле болбосом. Эми Манас атам чоң жинди болгон. Мен жөнөкөй эле жиндимин азырынча. Мен да Манас атам окшош чоң жинди болгум келет. Блогерство ошого алып келет. Мисалы үчүн кичинекей балдарды айтып атасыз, 1 класстан 4 класска чейинки балдардын билими азыркы тапта талапка жооп бере албайт депчи, анткени оор китептер жана башкалар. Өзүңүздүн балдарыңызга энелик мээрим тартуулап, аларга дагы сабактарына жардам берүү мүмкүнчүлүктөрү барбы же сизде? Бул аябай оор тема мен үчүн. Мен балдарыма азыр кызмат кыла албаган үчүн мен элдин балдарына кызмат кылгым келип атат. Мен ошо англис тили курсунда бала буюм эмес деген курсту дагы белек кылып кеткем. Ал курсту угуп алып илеп атышат ата-энечи. Мен балдарды ургандан алысмын. Мен мамам уруп чоңойткон. Ошондо өзүмө сөз берген балдарымды урбайм деп. Анан кийин балдарын төрөгөндөн кийин урасың да, мен башка көргөн эмесиң да. Тетинектеринче тарс урат экенсиң да, мени кандай урса. Анан бир жолу Алымбек уулумду бир чапканда жүктүн баарын түшүп салыштым мында. Деп деп буну 2 күндө жинайм бул жүктү деп тарс стенкага баш тийди да. Жаттым да түшүп жыгылып калды да. Эми мындай катуу жыгылган жок, бирок өзүм жаман болуп кеттим. Гүлзат, өзүңө сөз бербедиң беле урбайм деп. Ошондо өкүрүп барып ыйладым да, сыртка чыгып ыйлап, Гүлзат өзгөрүшүң керек, Гүлзат. Эмне кыласың деп туруп анан кийин китеп окуй баштадым. Китеп, бала тарбиялоо боюнча китептерди жедим мына. Финдерден окудум онлайн, япондордон окудум онлайн, еврейлерден окудум онлайн. Офлайн барып Даниядан окуп келдим. Ошондон кийин балдарыма болгон мамиле вообще өзгөрдү. Бала чын эле буюм эмес. Бала сага окшогон эле инсан. Только денеси өсө элек да. Инсан катары бирдей. Балдарга урганга биздин укугубуз жок. Балдарды монтип чимчип көгөртүп койгон, бала барып заявление жазып сотко берсе, сени 2 жылга камайт. Ушундай статья бар. Денесине зыян келтирип атасың. Тем более психологический травма кылып саласың. Эми ошондой балама эмгек кыла албайтамбы мен? Элдин балдарына эмгек кылайын. Мен аяка барып, балдарымды талашып, мен көрөт элем, мен энелем деп дагы келтек жеп, дагы таяк жеген эмне кереги бар мага?
Мен милицияга барсам, милициясы мага мени коргобосо, ал семейный иште деп коёшот. Мечитке барсам, ал иман берсин Кудайым, иман берсин деп тиледеп коет. Мечит мени защита кылбаса, бир тууган уругум вообще эле защита кылбаса, эмне кереги бар? Мен аял кишимин. Өзүм касиетимди жоготуп, ошол жака барып таяк жеп, мектебине барсам, мектептен таяк жейм, үйгө барсам, үйдөн таяк жейм, анан балдарымды алам да, 2-3 күндө атып. Эч ким мени эчке кыла албайт экен. Тем более түрмөдө отурам да, анан думаю, зачем сага Гүлзат, ушунун эмне кереги бар? Балдарым чоңоет, келет. Вот чоңоет, 18 жашар болсо, чоңоюп келет. Ал эч ким аларды кармай албайт. Эч ким, мыйзам боюнча дагы, атасы да кармай албайт, эч ким баласы уруп чыгат. 18ге чыгып, келесе болуп, өзүнүн атасына окшошуп, мени күнөөлөй турган болсо, анда келбей эле койсун. Мама, сен бизди карабай койгонсуң десе, мен айтам, айта турган аргументтер толтура. Сен атаңга барсам, сен Алымбек уулум, сен мага защита кыла албасаң, кичинекей болсоң, мен эмнеге барышым керек? 18ге толдуң азыр. Эми защита кыла аласыңбы? Жок, анан сен мындайсың, тигиндейсиң деп атасына окшош күнөөлөй турган болсо, келбесин анда, мен сразу айтам. Мен жесткий адаммын, Сталинге окшогон. Сталин дагы ушунткен. Биз Сталин дагы 6 жыл түрмөгө отуруп чыккан. Мындай великий лидерлер бул планетанын жесткий адамдар болот. Сталиндин баласын камакка алышат немецтер, фашисттар. Биздин генералиссимусту бер, биз сенин балаңды беребиз дегенде, я солдата на генерала не меняю деген. Түшүнүп атасызбы? Курманжандатка инебиз дагы. Ажалдын көзүн тике кура деген. Намыстанбай. Мен да ошондой инсандардын биримин. Уулум келип мен күнөөлөсө айтам, бара кой дейм. Бара кой. Айланып кетейин. 9 ай сени курсагымда кармап, сен бут бастырып, сүйлөтүп, аябай акылдуу да балдарым. Бутуңа тургузуп койсом, ошону баглай албайсыңбы алтыным, анда бара кой. Деп сразу айтам да, эркек балдар менен сүйлөшүш оорураак. Эки кызым келет, мен билем, эки кыздардын тилин билем. Тем более мен психологмун, аябай күчтүү психологмун. Наркомандарды наркотиктерден чыгарган, криминалдарды криминалдан чыгарган Криминон, Нарконон деген организацияларды окуп мен иштеп келгем. Мен алдам психологиясы менен иштей алам. Травмаларын чыгара алам да. Мен балдардын травмасын бат эле чыгарсам. Бат эле. Мен просто ошондой билим бар болгон үчүн билимдин күчү менен өзүм топ кармап турам. Демек кыздарыңыз келсе дагы сиз сөз түрдө аларга толук кандуу дагы да болсо билим берип аларды колдогонго даярсыз. Конечно. Ошондо эркиндик башталат. Ошондо эч мыйзам да кармай албайт мени, атасы да кармай албайт балдарымды, эч ким. Ошондо биригип туруп, ошондо азыр мен акча кылайын. Карыздарымдын баарынан кутулуп туруп, акча кылып, толтура акчанын үстүндө отуруп туруп, балдарым 18ге толору менен сразу эмеге жөнөтөм, Гарвардка. Мен ошого эмгек кылып атам азыр. Мен балдарым Гарвардда окубаса, мен Гүлзат Мамытбек болгонум эмне кереги бар? Мен балдарым эң мыкты университеттерде окубаса, эң мыкты жерлерде иштебесе, мен эмне кереги бар менин жашап мен? Туурабы? Демек жасаган ар бир кыймылыңыз бул албетте балдарыңыз үчүн. Албетте. Анан Гүлзатчы негизи эле азыр аял кишиге көбүрөөк басым жасагым келип турат. Азыркы учурдагы абалды көрдүңүз, кызганычтын айынан оозумду, кулагым менен мурдун кесип салган мырзалар зордук зомбулук боюнча. Бул боюнча да оюңузду сурай кетейин. Жеке аял катары, мыкты лидер катары кандай оюңуз бар? Кызганыч деген нерсе бул оору, бул жоголоо негизи. Мындай да алтындарым, кызганыч деген нерсе бул өзүн пас сезүү. Адам баласы неге кызганат? Мен андан кеммин, сен ошого кетип калба деген сезим ошондой кызганычты жаратат. Бул кызганычтын үстүнөн адам баласы иштеши керек, аялы дагы, эркеги дагы. Өзүн өзү өнүктүрүш керек. Мен эч качан кызганбаган эмесмин. Мен эски күйөөм мен кызганбайсың мени дей берчи кечкеле. Неге дейм? Неге? Сага ошо катын жагып атабы? Бара кой, башың бош, төрт тарабың кыла. Мен өзүмдү бирөөдөн кем сезбейм эч качан. Эгер сен ошол жака барың келет, бара кой, значит сен ошол теңиң. Ал кызгана берчүлө. Сен Атамбаевдин ойнашсың, келесиңби? Неге мен Атамбаевдин ойнашып болушум керек? Анан кантип ачтым мектепте? Өз күчүм менен ачкан билим бар менде, билим. Ал байкушта андай билим жок да.
андай күч жок да. Аны еще кичинекей кезинде атасы апасы ургулап төпөштөп тепкилеп бир койсо эме кроваттын түбүнө чейин кирип кетип айтып берчи да. Ушинтип чоңойтканда, ушинтип чоңойтса бала моундай болуп калат, моундай. Өзүнө өзү ишенбеген. Ошо кызганычтын айынан анан көп проблема болот. Эң биринчи аял киши, мындай өзүн сыйлаган аял киши туура күйөөгө тийгенди үйрөнүш керек. Сени кызганып атса, бул демек эми кызганыч мындай түрлөрү болот да, айланайын. Мынча кичинекей кызганыч бар, мынча кызганыч бар. Моундай кызганыч бар да, оозу көзүн мурдун тил кийген. Уже мондай кызганыч болуп баратканда уже качыш керек. Аял кишичи эркексиздер жашай алат. Күчтүү аял болсо, мага окшогон. Кереги жок. Эркекти тандай билиш керек. Мен эски күйөөм жиндик экенин сразу эле түшүнгөм мен. Күйөөтөсүнөн эле көрүнүп турбайбы? Мама, мен буга тийбеймсиң, тийгесиң. Эй, мама, мен тийбейм буга. Карасаңыз, бул өспөптүр. Мен өсмөктүр. Малайзия, Турциялардан бери окуп келдим. Десем, сен бизди өстүрүп алгансың, өстүрөсүң аны. Деп, бул ата-энемдин ортого кийлигишип, тууган урук тай журтун чогултуп алып, эметкендегиси. Кийлигишкендегиси. Мама, мен иностранецке тийгим келет. Мен кыргыздын балдары түшүнбөйт окшойт. Бизде бала түшүнө элек еще. Мен мындай иностранецке тийип, планетанын адамы болбойм, ошол жактан да Кыргызстанга дем бербейм десем, сени каяктан тапмак элек. Тийгесиң. Мен сага баттам бербей коям. Деп каранып, ушинтип биз түштүктүн кыздары тем более ата-эненин сөзүн тим эле Курандай көрөбүз да. Ушинтип балда чаап коет. Эми ошол киши уюштуруп келтирип түрмөгө отургузуп коюп атпайбы? Эми ал кишиге берген мамам өзү бушайман да. Көптөгөн бийиктиктерди багындырып жаткан учуруңуз кем эжеке. Негизи эле чоң рахмат кызача, дайыма айтканда баш тартпайсыз, ушунча кызыктуу маек куруп бергенге аракет жасайсыз. Бар болуңуз. Рахмат. Башкысы кийинки келгенде же жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшөлү. Ызычысы жок. Сиздерди жаңы офиске чакырабыз. Мен сизге дагы билим бергим келип кетет. Сизге лично өзүм алтыным. Анткени кыргыздын аябай акыл кара чач, акылдуу, акылман кыздарды бирисиз. Интернетти чайнай эле эми блогер бололу. Эми президент болуштун кереги жок. Мен да президент болгум келбей калды. Не хочу, потому что блогерствону дамытып калгандан кийин азыр Садыр Жапаров жакшы президент, тоже кайрылгым келет элиме. Жакшы президент. Жакшы нерселерди кылып келатат. Жардамдашалы президент бир баш, калганыбыз 7 миллион калкпыз. Болду, ошо киши президент бойдон кала берсин. Президент бойдон кала берип, калгандарыбыз блогер бололу. Анткени блогерлер башкарат. Бул аалам менен, бул планета менен блогерлер башкарат. Блогерлер башкарат, президенттер жөн эле мындай номинально, а башкарган чыныгы башкаргандар блогерлер. Өткөндө Гусейн Гасанов келгенде Садыр Жапаров монтип тосуп алды го, монтип деп, бирок бул туура ход болду, анткени блогерлер азыр башкарып атат эл менен. Биз блогер бололу, интернетти нары кезип, бери кезип, деп туруп кыргыз элин интернет аркылуу танытабыз. Алтындарым, берекелерим бизге бүгүн сол мезге келип калды. Барби блогер болоюн.